Assalamu алейкум достор, мен Ташкенттен көбүрөөк видео чыгарайын деп аттым эле, бирок чарчап калып аттым. Ошого азыр кыскача Ташкенттен эмнелерди көрдүм, эмнелерди байкадым, ошону айтып берейин. Андан кийин жалпы эле дүйнөнү кыдыруу жөнүндө бир ой менен бөлүшөм. Андан кийин жакында 50 жаштан өтүп калган батышта жашаган аялдардын интернетте менин эң чоң арманым балалуу болбогонум деп жазып, ошонун тегерегинде талкуу болуп аткан экен. Ошол жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Ташкент Бишкекке салыштырмалуу баштан эле көбүрөөк жакшыраак пландалып, көбүрөөк акча бөлүнүп курулган бир шаар. Бизге караганда бир канча эсе чоң, кенен бир шаар болуп көрүндү. Жашыл шаар, биз Бишкекти жашыл дейбиз, Ташкент жашыл шаар экен. Таза шаар, коопсуз шаар деп айта алам. Адамдардын мамилеси дагы эң жакшы. Союздун учурунда эң көп акча Москвага бөлүнгөн. Андан кийин Санкт-Петербург, андан кийин Киев деп ошол тизмеде Ташкент Бишкекке караганда өйдө турган. Бул көрүнүп эле турат. Шаардын ортосунда 3 полоса бул жака, 3 полоса бул жака болуп кенен бир жол. Жолдун чекесинде дагы кенен тротуарлар менен ошол жолдордун ортосунда сөзсүз жашыл зона бар. Ал жашыл зонада учурунда шаар мүмкүн курулганда тигилген көчөттөр азыр эми бийик дарактар болуп калган. Ошондо силер тротуардан кетип атканда жолдун ызы чуусунан тосуп турган дарактар турат да, жап-жашыл зона турат. Мына мисалы могул видеону карасаңар, бул биздин ишенген Токтогул көчөбүз. Тротуар менен жолдун ортосунда эмне турат? Парковка турат, машинелер турат дагы эле. Эгер ошол парковканын ордунда жашыл зона болгондо бул көчө такыр башкача болмок. Ал жерден басып жүргөн адамдар, күн сайын жумушка барып келген адамдардын маанайы дагы башкача болмок. Азыр Бишкекте силер дагы буулуп кысылып аткан болсоңор, ушунун айынан болуп атат. Бишкек күн өткөн сайын машинелерди биринчи орунга койгон бир шаарга айланып бара жатат. Өзү шаар эң биринчи орунга мүмкүнчүлүгү чектелгендерди коюш керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үйдөн чыгып бир жерлерге бара алыш керек. Азыр бизде эч бир жерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамды көрбөй аткандардын себеби алар жок болгондугу үчүн эмес. Алар камалып отурат. Алар мүмкүн биринчи этаждан дагы тепкичтерден дагы түшө албайт. Аларды бирөө чыгарыш керек. Ал жерден эптеп чыкса дагы кетип атканда бир жерде мындай бир тепкич болуп калса, ошол жерден дагы өтө албай токтоп калат. Эгер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн бар жол ыңгайлуу болгон болсо, буту колу жайында болгон, ден соолугу жакшы болгон адамдар үчүн кыйла жакшы болот да. Ошон үчүн мисалы подземный, надземный переходдор туура эмес. Алар ал жерден өтө албайт. Ал жерден коляскасы менен кетип аткан, коляскасына бөөгүн салып кетип аткан аялдар дагы өтө албайт. Буту колу ооруган адамдар дагы өтө албайт. Кары картаңдар дагы өтө албайт. Бар жокту ошого светофор менен өтө турган кылып түз эле кылыш керек шаарларды. Учурунда Ташкентти ошондой кылып жакшы кылып пландаганы көрүнүп турат. Жана ошону азыр алар татыктуу кылып улантып кетип аткан дагы көрүнүп турат. Жаңы курулуштарды дагы көрдүм. Алар биздикичелик хаос менен курулган эмес. Бизде эмне болду? Мына бизде акыркы 2005-жылдан азыр эми көзөмөлгө алып атышат. Азырга чейинки убакытка чейин Бишкекти жөн эле берип коюшту да курулуш компанияларга. Билгениңерди кылгыла деп берип койду. Алар бул кабинетке кирет, болбосо ал кабинетке кирет, болбосо аны менен сүйлөшөт, муну менен сүйлөшөт дагы документтерди турлап алат. Көпчүлүгү жөн эле барып 8 сотка жерди алып, имаратты кура берет эле. Документти кийин жайлайбыз дейт эле да. Ошончолук мындай шаарда башаламандык болгон. Ошентип отуруп, мына азыр Бишкекте курулган үйлөрдү карагыла. Туш келди. Бул жерде садик болуш керек эле, үй куруп салышты. Бул жерде парк болуш керек эле, үй куруп салышты. Бул жерде двор болуш керек эле, үй куруп салышты. Бир коробканы тургузат, Кытайдан бир арзан горканы алып келип жанына коюп коет дагы мына премиум элитный үй деп элге сатып берет. Ошентип Бишкек курулуп калды достор. Бишкек бүттү. Ошол имараттар менен эми биз жашайбыз, биздин балдарыбыз жашайт. Бирок ошол нерселер биздин күнүмдүк эмебизди түзүп атпайбы? Күн сайын ошонун жанында басып атабыз. Биз өзү эмне үчүн кыдырганы барабыз? Башка өлкөлөргө эмне үчүн кыдырганы барабыз? Өнүккөн өлкөлөргө. Мисалы Европага, Прагага, Римге адамдар эмне үчүн барып атат? Ал жердин тоолорун көргөн үчүн барып атышабы? Жок. Ошол имараттарды көргөн үчүн, архитектураны көргөн үчүн барышат. Көбүнчө барат да шаардын ичинде жүрөт. Бул имарат мындай, бул имарат тигиндей деп барып ошол жерлерде сүрөткө түшүп, ошол көчөлөрдү басып келишет. Ошон үчүн миңдеген доллар акчаларды берип атышат адамдар. Учурунда алардын ата бабалары ушундай сонун имараттарды куруп койгон экен. Азыр ошол имараттар буларга миллиарддаган доллар акчаларды алып келип атат.
Эми биздин Бишкекте курулган могул акыркы 15-20 жылда курулган имараттардын алдына ким сүрөткө түшөт? Мен Ташкентте мынчалык эме байкаган жокмун, бардак, хаос байкаган жокмун. Алар башта ошону сонун кылып куруп алышкан шаарды, эми ошону татыктуу кылып алып кетип аткандай болуп көрүндү. Баалар дагы өтө кымбат эмес. Мисалы кафелерде биз 4 кишилик толук кандуу 4 порция тамак заказ кылып аттык. Көбүнчө 2000 сомдун тегерегинде болот. Кымбат болуп кеткен жерде 3,5 сом болду. Кафелердин ичиндеги жасалгалар эң жакшы. Өздөрүнүн стилинде, өзбек стилинде өтө сонун мындай жогорку вкус менен эме жасалган, интерьерлер жасалган да. Ошентип жакшы эс алып келдик. Балдар үчүн бара турган жерлер бар экен, жакшы жерлер бар экен. Көрө турган эми Бишкекке салыштырмалуу, Алматыга салыштырмалуу көбүрөөк ошондой барып эс ала турган жерлер бар экен. Коопсуз шаар деп айта алам. Мен түнү саат 3-тө бир жолу чыгып аптека издешим керек болуп калды. 40 мүнөт ары бери бастым. Эч кандай мындай кооптоно турган бир нерсе көргөн жокмун. Биз кичинекей балдар менен күндүз кечке кыдырып жүрдүк. Ал жерде дагы эч кимдин эч кандай бир жаман бир кароо, жаман бир сөз, эч нерсе уккан жокмун. Толтура кыргыздар жүрөт, алардын дагы жүзүнөн көрүнүп турат. Алар дагы эң жакшы убакыт өткөзүп жүргөндү. Өзбекстандын, Ташкенттин өнүгө беришин каалайбыз достор. Сөзсүз барып көрүп келгиле, кошуна өлкөлөрдү, бир тууган өзбек элине барып конок болуп эс алып келүүңөрдү сунуштайм. Эми жалпы эле кыдыруу боюнча эми акыркы убактарда биздин мамлекет дагы уже өнүгүп баштады, элдин чөнтөгүнө акча түшүп баштады дагы, адамдар кыдырып баштады. Бирок кыдыруу жөнүндө мен мына жакшы эле кыдырдым. Мисалы Америкага бардым, Японияга бардым, Индияга бардым, Европага бардым. Акыркы убактарда мындай нерсени байкадым да. Кыдыруу бул көбүрөөк көңүл ачуу экен достор. Эс алуу экен. Менде мурда мындай ой бар эле. Көп кыдырган адам, көп нерсе билген адам депчи. Көп китеп окуган адамдай деп элестетет элем да. Өзү андай эмес экен. Эгер ал жерге барып жашасаңар, көбүрөөк жашап элдин арасына кирип, ошо жергиликтүү адамдардын арасында жүрсөңөр, алар менен сүйлөшүп, баарлашып, таанышып, жакыныраак таанысаңар, алардан бир нерсе аласыңар. Анан барып жөн эле 1 жума, 2 жума эс алып келсеңер, андай эле көп нерсе албайсыңар. Бир аз көрөсүңөр. Көбүнчө ошо туристтер үчүн түзүлгөн жерлерди барып көрүп келесиңер. Ал жерлерде деле өтө көп турист барган өлкөлөрдө ал жерлер бир театрга эле окшош да. Барсаңар туристтер үчүн бир райондор бар. Бар жок туристтер үчүн, баалар дагы туристтер үчүн. Ошол жерлерди көрүп келесиңер дагы. Бул көбүрөөк мындай парк аттракционго барып келгендей эле болот. Чыныгы ошол өлкөнү тааныбайсыңар. Бир выставкага окшош же бир театрга окшогон бир нерсе болот да. Ошого бул кыдырууну өтө эле бир мындай көзүңөрдү өтө көп чоңойтпогула. Мисалы Дубайга бара элек болсоңор, Дубай бул толугу менен шаар ошондой бир эме да, бир парк аттракцион. Анталия деле ошондой болуп калды азыр. Анталияга барып келип, көбүнчө барып 5 жылдыз отелге барып жүрүп келген болсоңор, Туркияны дээрлик тааныбай эле кайтып келген болосуңар. Ошон үчүн эгер кыдыра албай аткан болсоңор, өтө көп нерседи эле жоготпой атасыңар. Эс алгыңар келип аткан болсо, чындап ашыкча акчаңар бар болгон болсо, ал башка нерсе. Эгер бирок азырынча мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, мындай көп кыдыра албай атам, ошон үчүн көп нерсе көрбөй, өнүкпөй атам деп ойлоп албагыла. Бул өнүгүү менен көп эле бир тиешеси жок. Чындап ички дүйнөңөрдү байытып, терең бир адам болгуңар келсе, китеп окушуңар керек. Кыдыруу андай эле көп силердин ички дүйнөңөрдү байытпайт. Ишенбесеңер, 100 өлкөгө бардым, бүткүл мамлекеттерди барып кыдырып келдим, 50 өлкөгө барып келдим деген адамдар менен сүйлөшүп көрсөңөр, андай эле бир нерсе жок. Жөн жүрүшөт да, мындай өзүнөн өзү качып жүрөт. Ушундай бир дагы бир нерсе бар. Бул жерде бар болгон маселесинен качып башка жака кыдырганга аракет кылат. Ал маселе кетип калбайт. Же өзүн өзү жактырбай, мисалы башка жерге барайын дагы, ошол жерде башкача адам болоюн, жаңы жашоо баштайын дейт. Бирок өзүн өзү ал жака ала баргандыгы үчүн ал жерде деле жаңы жашоо башталбайт. Өзү ошол бойдон эле калат да. Өзүн өнүктүрүүнүн жолу бул кыдыруу эмес, достор. Бул бир аз салым кошот, бирок анчалык эмес. Анын үчүн китеп окуш керек, чындап мурдатан бери эле бар болгон методдор менен иштеш керек. Эми жанагы аял жөнүндө 51 жаштамын, буга чейин балалуу болбогонума өкүнөм, арман кылам деп жазыпты. Жана ошондой абалда болгон башка аялдар дагы жооп жазып атышат. Алар эмне деп атышат? Учурунда, жаштыгында аларга карьера кылуу, дүйнөнү кыдыруу, өзүң үчүн жашоо деген нерселер
бала чоңойтуу же үй бүлө курууга караганда дагы өйдө турат, дагы маанилүү деп пропаганда болгон. Бала сенин жашооңду, толук кандуу жашооңо тоскоолдук кылат деп биз ошого ишенип, ошентип жашап, эми азыр артка карап арман кылып атабыз деп атышат. Биз кийинки муундарга ушуну айтышыбыз керек, алар мындай ката кылбасын деп айтып атышат да. Себеби дүйнөнү кыдыруу деген бул жана айттым, андай эле бир терең, өтө эле бир маанилүү нерсе эмес. Буга канчалык көп маани бериштин кереги жок. Бул жакшы нерсе, эс алганга, анча мынча көңүл ачып келгенге, эс алып келгенге жакшы нерсе. Бирок бир убакыттан кийин анчалык эле көп кыдыргың деле келбей калат. Карьера деген нерсе, бир чоң компанияга киресиң, бир аз өскөндөн кийин сага караганда дагы акылдуу, дагы таланттуу, жаш, дагы энергичный бирөө келип калса, сени запчасть алмаштыргандай кылып сени чыгарып башка бирөөнүн ордуна коюп коет экен. Ошентип алар учурунда өтө маанилүү деп эсептеген нерселер бара бара андай эле маанилүү болбой калат экен, дагы жалгыз калып калышат экен. Карылыкта жалгыздык бул өтө жаман нерсе окшойт да. 100 жылдык изилдөө бар достор. 30 жылдарда жүздөгөн адамдарды Америкада изилдөөгө алышкан. Ар 2 жылда барып алардан кабар алып турушкан. Ден соолугуң кандай, ким менен жашап атасың, өзүңдү кандай сезип атасың, канча акча таап атасың, каякта иштеп атасың жана башка баардык ушул темаларда ал киши жөнүндө толук маалымат жазып кое беришкен. Азыр ал катышууга, ошол учурда катышкан адамдардын көпчүлүгү өтүп кетиптир. 15-жылдарда ошол изилдөөнүн башында турган киши чыгып, биз мына ушунча адамды изилдедик, эми кандай жыйынтыктарды чыгардык? Мисалы адамды эмне бактылуу кылат экен деген суроого биз кандай жооп таптык дейт? Мамиле бактылуу кылат экен дейт. Мисалы 50 жаштарда ажырашып кеткен эркектер 80 жашка чейин же жашабайт экен дейт. Же жашаса дагы өтө кыйын карылык жашап, кыйналып өлгөнүн көрдүк деп атат. Ошон үчүн мамиле адамды бактылуу кылган эң маанилүү нерсе экен деп атат да. А бул аялдарда мамиле кылбай калып атпайбы? 51 жашка барганда бала жок, үй бүлө жок, эч нерсе, жалгыз. Чоң үйдө жашашы мүмкүн, толтура буюму, акчасы болушу мүмкүн, укуктары дагы кенен, азыр батыш өлкөлөрүндө. Бирок жалгыз. Анан ошодон кыйналып атышыптыр да. Менин оюмча бул жерде ашыкча кетпеш керек. Бул эки нерсе бири-бирин мындай жок кылбайт. Мисалы үй бүлө куруп бала чоңойт, бирок дүйнөнү кыдырба деген нерсе жок да. Экөөнү тең кылса болот. Экөөнү тең кылыш керек, бирок ашыкча кетпей, туура өлчөмү менен кылса болот. Ушундай достор, силердин оюңар кандай? Ылдыйга пикир бөлүмүнө жазгыла. Анан менин каналымды катталбай көрүп аткан болсоңор, көбүнчө адамдар катталбай эле көрөт. Катталып койсоңор мага бир аз колдоо көрсөткөн болосуңар. Анда кийинки видеолордо көрүшкөнчө.